ошол кезде июнь окуясы чыгып, Кыргызстан өлкөсү бир жакшы бир жолго түшө албай, бир кандайдыр бир немелер көйгөйлөр болуп атканда, аба курчуп турган кез болчу. Ошондо элибизге бир тынчтык болсун, элибиз бир биримдикке келели, ынтымак болсун, бир жакшы жолго түшөлү, өсүп өнүгүү жолуна деп. Ошондон улам 40 кыргыздан тандалган 40 жигит уюштуруучулар менен чогуу Алтайга барып, жакшылыкка, ынтымакка жол издөө иретинде барып, себеп дегенде баягы ана Сепосунда деле кээ бир айрым тарыхтарда айтылат, ошо биз кыргыздар Алтайдан келген экенбиз. Анан ошол жерге барып ата бабаларыбыздын баягы рухтарына арнап Куран окуп түшүрдүк барып. Ошол жердеги баягы кыргыздын азыркы мезгилдеги баягы калган ошо уруулары кандай жашоо турмуштар кечирип атат, ал менен таанышып келдик. Yanları yer Altay'ın ilçeyim. Oy 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 oy. Aylarga tuğanlarım dep tuşta keldi. Kırgız ulдар, Kırgız çorolar boyunun Manastın Can Batırının yolun yoldu. Oyta Altayına bağırıp, Altayına gel kudun berip, Altayına gel alkıжын aytıp. Oyta boyunun Kırgız yerine amır inçi bolsun dep. Kırgız eli Törgölcünün dör başına oturup, boyunun eğilin bektep, tың onun arıcı örü üstünde gün sanalı gelgeni koştu can alkış. Ol gün sanazı onun algan suuzu, algan jeri, algan tajı, Manastунан bu Atanardaş'tan algan bastır alkışı Kırgız eline gidip barsın dep. Özün görügen qaragan buxardın bütke şareken Улух Кыргыз элим.
Kança şaktardın durkunda, kança жылдардын durkunda. Алтайдың ezi, Манастың ezi сақып жүрген. Қачан менің балаларым келерін? Қачан балаларым менің адам деп келер? Қачан менің балаларым жерім деп келер? Yanları yer Altay'ın elçiyim. Oy, 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 oy. Biz Алтайдан келгенден кейін ушул кыймыл дейбизби, ушул жөн эле калбастан бир уюм түзүп коюп, мындан кийин дагы бир элибиз үчүн, жерибиз үчүн бир иш кылалы деген максатта Кыргыз Чоролору коомдук бирикмесин түздүк. Manastırın yerine atıp toprağına ömrün uzun bolsun, elde tınçlık bolsun, ынтымақ болсын. Мына базыр бұл жерден ең жақсы шаңдан баштасыңар жүрүштү. Жүрүшүңөр байсалдуу болсын. Дайыма алдыда болгула. Өрүшүңөр өркүндөп, дайыма ден соокта болгула. Жана дагы айтайын дегеним, элди ынтымакка, достукка, тынчтыкка үндөгүлө. Барыңар Кыргыз элим ынтымактуу болсо, ынтымак бар жерде ырыш болот, бакыт болот, бардыгы болот. Муну үчүн үндөп, жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун, өмүңөр узун болсун. Кыргыз Чоролору коомдук бирикмеси эгемендүүлүктүн 20 жылдыгына карата улуу биримдик атчандар жүрүшүн жасашты. Бул жүрүштүн максаты жалпы кыргыз элин ынтымакка, биримдикке чакыруу болду. Өлкөбүздүн 7 дубанынан чогулган 40 чоро алгач өздөрүнүн кичимекендеринен Көлөрөнү Каракол шаарынан, Нарын облусу Айтылуу ат башынын Чеч төбөсүнөн жана Чүй дубанынын чоролору Бурана тарыхый комплексинен аттанып чыгышып, Айтылуу суу самыр өрөөнүнөн жолугушту. Қарасаң, ер белдей көк майноқты көргенде, көңілім кетет көп ойнақ, жанна балам сен жашы төгілген бегезекте бақайдым, итағытып ұстанып, избесін атқан жерде, атаң манна серде, шайғылдығын шерде, манна сөңдің адамды, жан жаратпай тегеде, манасы өліп борым жоқ, асылымнан айрылып, атекең мен бақайдым бағы жоқ, айдан айын сенетей, атыңның башын бұра тұр, алдыңқы жайға тұра тұр, атасың елде аттаңдым, армағы үшін құдайға, амманда шағалайын, дейт бұл соған атаң, арбын дилден алайын, қарбаша қылса итменен, қарбаша кетіп құлыным, қайда келім алайын, деп ұшеттіп бақайған, ұқыры тартқан соң жылдар, жақыпты көздейдір қойып, жақып қандың кермеге, көк шолоқты байлады, салламайтып қашқайып, керіп барды тастайып, салламайсаң алып жоқ, ойбалтағарабың ұра. Бул улуу жүрүштүн өзгөчөлүгүн да баса белгилеп кетпесе да болбос. Себеби чоролор талаада түнөп конуп, ат жалына казан асып, ысык суукта бири-бирине эриш аркак күн кечиргендиги. Мына ушунун өзү жалпы элди ынтымакка чакыруудагы алгачкы кадамдын артыкчылыгы экендигин ойго келесиң. Көөнө кыргыздын тээ алмуздактан келе жаткан улууга урмат, күчүүгө сый көргөзөрү мына ушул ачып эл куу жолдо да көрүнүп турду. Себеби алды 71 жашка чыккан ардагер кары болсо, арты 20га жаңы чыккан жаш балдар ат жайгарып түштөнүүдө да бири-биринен озунбай чыныгы Кыргызстандагы улут улуулугун айгинелеп келди. Атам замандан бери ат менен кошо өскөн кыргыздын канын кызытып шаарда төрөлүп өссө да канында кыргыздын намысы бар элди толкутуп Манаста буран чакырган мына кыргыз чоролору 20 жылдык эгемен тарыхыбызда биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде параддан өтүп, али да болсо улутубуздун уучу кур эмес экенин дагы бир жолу тастыктап өттү.
Toprak көзге толды деп Алмамбет жетіп барғаны. Жайдаш суға байлады, Алмамбеттің жайлады. Аспанда мөлдір төгілді. Шаң басылы ерлердің еміз жарқышқаны көрінді. Егемендік майрамына төпкеліп, Манасқа ергіп қойдық естелік. Алдымызға сүрді келет 40 чоро. Сөйлесектер жетінші күні қошайдан шайманың Сыңынан ұйқысы кетіп шашылып, ұмаштай өзін қашылып. Қоқыдан алып жолайды, қолына босып батысты. Аяғы тигендерінің аласы көрді. Келдің оролы, елгейін айтпай олығы. Жол ойды көтеріп, елшегетті жоғыры, ел алдына өткені, өтпөгін білеткені. Ұзынынан келтіріп, бұлақтай тасқа шапқаны. Құластан келтіріп, тұмақтай тасқа шапқаны. Орғырап үмістен атта өтті башты. Қалды жол ойы ерді. Осындаған жайылып қашын. Коррупцияға қарсы күрөшүү боюнча атайын бөлүм менен иштешип атабыз. Ошондой эле мына кен байлыктар боюнча мына геология, минералдык ресурстар агенттиги менен дагы мындай макулдашуу бар. Бул жерде да айтып атат, мына Кыргыз Чоролук коомдук бирикмеси тоо кен байлыктарын издөө, чалгындоо, казып алуу иштетүү максатында пайдаланууда көз карандысыз байкоо жүргүзөт. То есть азыр кайсы жерге барбайлы ушундай тоо кен боюнча ар кандай бир көйгөйлөр жаралууда. Ошол жерде да биз бийлик менен элдин ошо келген инвесторлордун ортосунда ажырымды жоюп, ошондой түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп, ошол эле учурда жанагы экологиялык бирдиктүү экологиялык талаптардын аткарылышын, ошол кыргыз мамлекетине, кыргыз элине пайдасы тие турган бир кен казуулар болсун деп ошону бир байкоо жүргүзүп көзөмөлдөйбүз да. Андан тышкары мына ички иштер министрлиги менен булар менен дагы биз ошо жанагы ички тартипти жөнгө салуу, айла ичинде жана мал урдоо болуп атат. Ошолордун баардыгын ошол мамлекеттик органдардын кызматкерлери менен чогуу иш алып барабыз. Андан тышкары мына башкы прокуратура менен болгон келишим бар. Бул жерде дагы биз бул жерде жазылып турат, мына мыйзамдуулукту камсыз кылуу, адам укуктарын, жаран укуктарын коргоо. Ушул боюнча дагы биз жанагы сот процесстерине катышып, ошол эле жанагы укугу тебеленип аткан жарандардын укуктарын коргоо боюнча дагы иш алып барабыз. Анан мына коргоо министрлиги боюнча жанагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги боюнча чек ара кызматы боюнча дагы иштер жүргүзүп атабыз. Кыргыз Чоролору коомдук бирикмесине Гроз айылынын жашоочулары аймакташ деген кирпич чыгаруучу Менкелюян ишканасында чет өлкөлүк жарандардын көбөйүп, жергиликтүү тургундарга жумуш орундарынын тартыш болуп жатканы тууралуу маалымдаган. Кыргыз Чоролору коомдук бирикмеси облустук коопсуздук комитетинин жана башка укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте аталган заводко барып текшерүүгө алганда ал жакта 73 Кытай жараны иштеп жатканы аныкталган. Алардын айрымдары жергиликтүүлөргө үйлөнүп, балалуу болууга да үлгүргөн. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, өкмөттөн 12 квота берилген экен. 9 квотанын негизинде булар азыр пайдаланып 9 адам гана иштеш керек кытайлык жаран. А бул жерде 62 кытайлык жаран андан тышкары келип бүгүнкү күндө иштеп атат. Ишканадан чыккан таштандылар аймакта жайгашкан суу сактагычтын тегерек четине төгүлөт. Аны менен катар заводдон чыккан түтүн да экологияга зыян келтирүүдө. Ушул заводдо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде көмүр жагышат, кирпичти ушундай бир жогорку температурада бышырышат. А бунун үстүндө негизи фильтр турушу керек болчу. Бул жерде эч кандай фильтр орнотулган жок. Бул жердеги бардык ушундай ууз заттын баары азыр абага чыгып атат. Кыш заводун иштеткен кытайлык иштер Санпин экология бузулуп жатат дегенге кошулбайт. Анын пикиринде бардыгы мыйзамга ылайык жүрүп жатат. Ал эми квотадан ашыкча иштеп жаткан жумушчулар үчүн 1000 сомдон айып төлөгөнүн айтат. Бул жерде жергиликтүүлөр иштегиси келбейт. Анткени эч кандай шарт жок. Дүкөн деген жок. Жумуш оор, чыдашпайт. Айла жок Кытайдан жумушчуларды алып келүүгө туура келет. Булар жакында эле келди. Керектүү документтердин баарын эми алабыз. Эмгек квотасынан тышкары келип иштеп жаткан жумушчулардын көпчүлүгүнүн жашы 17-18ге жаңы толсо дагы бизнес визасы берилген. Арасында окуу визасы менен кара жумуш аткарып жүргөндөр да кездешет. Мындан тышкары Аламүдүн районунун Байтек айылындагы Дишан курулуш ишканасында дагы 16 Кытай жараны мыйзамсыз иштеп жатканы белгилүү болду. Аны менен катар бул ишкананын уруксаат кагаздарынын мөөнөтү бүткөн жана экологиялык коопсуздук маселелери сакталбайт. Бүгүнкү күндө текшерүү жүрүп атат аякта. Пландан тышкаркы текшерүү жүрүп атат. Жыйынтыгын чыгарып бүтө элекпиз. Бирок мен билем, мага адистер айтышты, экологиялык жагынан да мыйзам бузуулар бар экен. Жер маселесинде мыйзам бузуулар бар экен.
техникалык жагынан мыйзам бузуулар бар экен. Кыргыз өкмөтү чет элдик жарандардын өлкөгө келип ар кандай тармактарда иш алып баруусу үчүн жалпы 13 000 квота берген. Бирок айрым маалыматтарга караганда мыйзамсыз иштегендердин саны 50 000ден ашат. Жолдош Жалил уулу, Алмаз Нурманбетов, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал. Жети дуандан шайланган Кыргыз чоролор коомдук бирикмесинин өкүлдөрүн Манас атабыз басы өткөн Өтмөң ашуунан Талас облусунун 40 чоро курамы тосуп алышты. Кыргыз элинин майыркы салтына ылайык ак өргө көтөрүлүп, улак тартылып, алыс жол тартып келген конокторду ат өргүтүштү. Биздин максат 40 чоронун ушу Кыргыздын келечеги. Ушу бир жакшы заманга жетсек, ушу бизди ата бабабыз калтырып кеткен ушул аманат жерди өзүбүздүн урпактарыбызга жашнакалып өткөрүп бериш максат. Өргүп ат чалдырып алган соң Кыргыз чоролору Манас Ордо комплексинде Кыргыз Манас деп уран чакырып келишти. Ураным! Манас! Улутун! Кыргыз! Ураным! Манас! Манас атабыздын күмбөзүндө болуп, Куран окутулуп, бата тиленип, зыярат кылынган соң Түлөканада Жайылдас Торкун үстүнө Кадыр түн тоосу улантылды. Норсбек Касымбеков, Тургунбек Жумалиев, Талас району. СМС'те бир мындай ой бар экен, бийликти коргоо койсоңарбы дегенчи. Бул меморандумдардын негизинде айтылып аткан сөз болсо керек. Биз эгерде бийлик ошо бийликтин үч бутагы, бийлик органдары ошол элдин кызыкчылыгында, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бир жакшы иш жасаса, биз албетте аларды даңазалап чыгабыз. Аларды айтабыз, туура кылып атат деп. А эгерде алар туура эмес иш жасап, ошонун жасаган ишинин акыры бир Кыргыз мамлекетине бир туура эмес таасир кыла турган болсо, биз аларга карама каршы турабыз. Муну ачык айтышыбыз керек. Себеп дегенде биз адилеттүүлүк үчүн, акыйкаттык үчүн күрөшүп аткан коом бул, ошондой уюм. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, ички иштер менен миграция министрликтеринин жана Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин өкүлдөрүнөн турган текшерүү тобу Кемин районунда көмөкчөрдөн куруп жаткан кытайлык жумушчуларды текшерүүгө алды. Бул жерде 10 адамдын иштөө уруксаты жок болуп чыкты. Сегодня в ходе проведения текшерүүнүн жыйынтыгында Датка Кемин көмөкчөрдонунда 10 жаран мыйзамсыз иштеп жатканы аныкталды. Эми буларга протокол түзүлүп, 390-берененин 1-бөлүгүнө ылайык административдик жоопко тартылып, акчалай айып төлөшү керек. Текшерүү тобу Токмок шаарындагы кытайлык инвесторлор куруп жаткан мунайды кайра иштетүүчү заводко келди. Бирок бул жердегилер текшерүүчүлөрдүн киришине тоскоолдук кылды. Бул жерге негите кирүүгө болбойт. Шуну там планы мероприятия. Так что жер Кытай жок, бул жер Кыргыздын жери, но закрытый объект. Өкмөт бул заводдо кытайлыктардын иштөөсү үчүн 119 орун берген. Бирок шарт бузулуп, аймакка кара балтадан дагы кытайлык жумушчулар уруксатсыз жардамга келген. Башка заводдон келген жумушчулар документтерин көрсөтүүдөн баш тартып, текшерүүчүлөрдү түн жарымга чейин убара кылды. Жанатан 4 саат болду жүрөсү. Текшерүүнүн жыйынтыгында бул заводдо 19 кытайлык жумушчунун визасы жок экени аныкталды. Мындай башаламандык туурасында ишкана өкүлдөрү маалымат бергиси келген жок. Нарушаете наши законы. Почему паспорта нет у этих 20 человек? Азыркы учурда булардын паспорту жок болуп атат. Булардын паспорту азыр алып келинет деп атат, биз күтүп атабыз. Андан тышкары бул жерде 4 дагы кытайлык жаран жаңы ачылган виза менен келип, визанын категориясы B1 экен, бул категория менен бул жерде иштегенге болбойт. Ошол категория менен келип иштеп атканы аныкталды. Учурдагы мыйзамга ылайык Кыргызстанда жүрүү мөөнөтү бүткөн чет элдик жарандар болгону 1000 сом гана айып төлөйт. Коомдук бирикмелердин өкүлдөрү бул сумманы 20-25 миң сомго чейин көтөрүү сунушун айтууда. Эгер бул ишке ашып калса, өлкө казынасына ири суммадагы каражат түшүү менен мыйзамсыз миграция азаймак. Жолдош Жалил уулу, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу. Ошол эле ишканадагы буга жоопкерчилик алыш керек. Эмне үчүн булар мыйзамсыз жарандарды алып келип иштеткендиги тууралуу ошол ишканадагы кайсыл компания болбосун, ишкана болбосун, аларды дагы сөз жооп бериш керек да. Ошон үчүн бул жагы мыйзамда каралган. Kaçan girdiniz? Bilmem. He. Köp olmayacak. Kardeş işeyiz. Kvartira sen ait edesiniz mi? Şu yakta burası, şu köşede burası. Evet. Ben dükkan Bekit Parkı'na vereyim ama. Bekit Parkı'na. Bir blok ayakta. Kayda.
Қытайда. Бетан Қырғызстаннан үйлендіңіз? Иә. Алайсың? Паспортыңыз неге жоқ? Нұректе. Нұректе? Ал не Нұректе ма? Ал неге алып алды? Біз қойдаған кеткен. Алып кеткен. Bir aydan beri bermeydi. Sizdeki pasportunuz ne yok? Alanca bonuslarla kalan ne oldu? Bunlar yapılan halde teşkileyimiz. Verden advokat çöröy. Sot yürü atıptı. Bir koy veri atıptı. Şu boğumcal açılan iki. Yuşat ettiğin yani hıkıratmayı gel altı. Sen şey ettim. Pasportu görsetsem görsет almaydı. Sizin pasportunuz ne yok? Pasportum var. Kalkta. Kaçtı? Büyüdü. Anne canı sağ olasın. Ya ben kiyimini almıştırıp büyük koyaptım ben de. Bir dostumdakine pasolsuaga pasporttan kelgeçtim. Kaçta işteyiz? Ben boş işteyim ben. Boşta? Boşta yaşaysın. Ya ben 3 gün oldu kelgeçtim. Документы отдали направление. Телефон. Месячный, только приехали. Популация.老五连说一下我也不说，还是说黄总他说啥？他出去看。3天呀？多吗？啊，听那个。Здесь в паспорте печать должна. Копию делают, печать снят, копия жена, и нотариус заверяет. А так уже недействительно, да? Это просто через провели все. Нет, это копия же. Нужно в нотариусе печать. 从中国哪过来的？啊？你说你这pasport是？宁夏呀。Какая-то провинция, Нинша?宁夏провинция。我跟他们说的是你们来做生意来，就是先暂时过来看市场，看看能弄的话就做衣服，我说的是。不要说错了啊。Я лучше берем путь. Нет, ты смотри, у тебя лик полгода, здесь контракт-плей. Ты должна там работать, а не здесь. Не, я просто вот здесь вот могу писать, видишь, вот это товар не было, поэтому я сказала. Пойдем, разберем, покажи мне что-нибудь.
Сиздерди 40 чоро кошунун ким каржылайт дейт. Бүгүн кайсы жерге барбалы ушул суроону берет. Себеп дегенде бизди жана мен агаларым туура айтып кетти. 21 жылдан бери бир нерсе болсо эле мунун аркасында бирөө турат, бирөө каржылап атат. Бул бийликтин же болбосо бир саясий күчтүн баягы чоролору дегендей ойлор ар кимдин оюнда бар. Мен ачык эле айтам. Бизге каржылайлы, аркаңарда туруп берели, канча акча сурасаңар берели деген адамдар жок эмес, бар. Бирок биз алардын акчасын албайбыз. Биз алардын эртең күнү мажбурлап жаза деген ишин жасай албайбыз. Биз башынан таза түзүлүп, ошо Алтайга Манас атабыз төрөлгөн жерге барып, ант берген чоролор. Анан келип алып бирөөнүн жеми болгубуз келбейт. Биз башынан таза иш баштадыкпы, аягына чейин ошол адилеттик үчүн, акыйкаттык үчүн күрөшөбүз. Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн маңдай терибиз менен тапкан каражатыбыз менен гана жүрүп атабыз. Birden karavaysın. Azamat. Kırlan. Hazır. Hadi. Yan 13 майда Осо Менкен Үлүян ишканасын биз текшерипке алганбыз. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте. Мына бүгүн ал жерде кайталанган мыйзам бузуу болгонуна байланыштуу биз аларды бүгүн 35 Кытай жаранын торгорду аркылуу азыр чыгарып жатабыз.
Хорошо? Peki çan. Gacun. Tappalar. Gacun. Gacun. Dil gelmegen. Açırıga çekesme. Original pastanı versin. Gacun. Gacun. Çan ku. Çan ku. 90 çıktı. Ha, Sece. Devam. Bugünkü şu narasimlik aksiyonu açık deb jarıyalayım. Bugünkü narasimlik aksiyaga çıkıp mitingге çıkatkanыбыздын sebebi bugünkü күндө bizim korgop Kırgız ulutun saktap kelgen Manaz atabыз baş болгон Теметей, Сейтек, Кыркчоро жана башка Байтикке окшогон аталарыбыздын бардыгын бүгүн мондай спирт ичимдиктерине коюп ушинтип аларды кандайдыр бир деңгээлде шылдыңдап мазактап келет. Биз буга мындан ары чыдай албайбыз. Ошондон улам бул нааразычылык акциясына чыгып атабыз. Мына мен азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Жакында эле 31-июлда Новсекте ушундай бир башка улуттар тарабынан атайын бир 6 сүрөтчү бир көргөзмө уюштурду, ачык көргөзмө. Ошол көргөзмөдө Кыргыздын каdak салт урп адатын тепселеп, ошол жерде кыргыз улуттук кийинген кыздарды, балдарды ар кандай түрдө мазактап сүрөттөрдүн атайын тартышкан экен. Мен силерге көрсөтөйүн. Мына биринчи сүрөттү караңыздар. Бул жерде турат карышкырдын сүрөтүн тарткан, башына калпак кийгизип койгон. Бул деген кыргыздар, булар карышкырлар дегенди берет да. Мына ушундай жапайы карышкырлар деп. Анан кийин мына кыргыздын кызы, татынакай кыргыздын кызы тартып, чачтарын өрүлүп турат мына. Бирок колуна момтип, курал карматып койгон. Бул бир террорист кыз кылып койгон да кыргыздын бир кызын. Астында болсо мына кыргыз, бүгүнкү күндө кыргыз дегенде ырылдап, ичинде мындай сөз көрсөтүп келет. Ал эми киргиздер унчукпай жашап келет деген нерсени чагындырып турат мына. Киргиздин оозу жабылып турат. Көрүп атасыздар. Кийинки сүрөт. Мына кийинки сүрөттө бул жерде мына кыргыздын апасы колуна автомат кармап турат. Мына автоматты карматып туруп кыргыздын апасы качан автомат кармачу эле? Бул дагы кандайдыр бир туура эмес көрүнүш деп эсептейбиз. Андан тышкары мына бул жерде көрүп атасыздар, кыргыздын кызы калпак кийип, көздөрүн, ооздорун боеп, бир кандай бир сойко кыз катары көрсөтүп койгон. Анан кыргыз калпакчан мен бул жерде жазып атат. Менин атым Урукбай. Кыргыздар Урукбайдан тараган, биз Урукбайдын тукумдарыбыз деп мына аны дагы сүрөткө тартып, колун болсо жанагы койдун туягы кылып койгон. То есть бул деген эмне деген сөз? Биз малбыз. Биз малдан тараганбыз деген нерсени чагылдырып турат. Бул жерде да мына кыргыз апанын элеси. Андан кийинки сүрөттө мына көрүп атасыздар, кыргыз баласы. Бул жанагы мультфильмдеги кинодогу Человек-паукту келип моминтип, бул жакта эмне кылып жүрөсүң Кыргызстанда деп, баягы муутуп атканын көрсөтүп турат. Анан кийинки сүрөттө мына караңыздар, кыргыздын кызы. Мына кыргыздын жигити, кыргыздын кызы эмне кылып атат? Бул жерде түшүнүктүү бар, мен айтпасам делечи. Айтканга тил да барбайт бул нерсеничи. Анан кийин мына кыргыздын калпагы. Мына аз биз болсо чоролор калпак кийип турабыз, баарыбыздын калпагыбызда Манастын эң тамгасы турат. А бул жерде пауктун сүрөтү, жөргөмүштүн сүрөтүн тартып шылдыңдап, муну калпак кылып тигип, ошол жерде сүрөт көргөзмөсү атайын ошол комиссиясы жана кыргыздын ыйык тарыхка байланыштуу баатырлары аттарды коммерцияга пайдаланбоо жөнүндө сунуш киргизсе, биз кыргыз патент, кыргыз өкмөтү атайын чечим чыгарат. Буга мыйзамдын кереги жок, буга токтом менен бекитип койсун. Анда биз кайрылууларды жазайлы. Буга мен бир жума ичинде жооп берем. Айрыкча могу калпакка жөргөмүштү жараштырган бул шылдың. Анан кыргыз эненин, кыргыз кыздын образтарын мазактаган бул улуттук шылдыңдаган кетет. Ha.
并不更清楚，没有在日记的东西的什么决定。Biring daha telen gülmek doğru. Bırak çıkar eski. Koy dur. Tişpe çat özü. Tişpe ile çıkın ya. Ya Қытайлар қана Қытайлар Қытайлар бе қатып келе болмаған. Қытайлар бар бояна келе. Давайте. Так, мои Барын беттер тартандай ата-энелерин алып тапшырып берет. Карап коя бер, Карап ко. По-любому карайсың. Мен астырып, өзүм алчу. Кел, баштайчы. Баштай бейиктен карматпай эле асфальт баарын көрсөтөсүң. Bir de Kıtay çarbalı, Bir de Kıtay çarbalı, makul? Ya cana kırşa degenler var tutmadı cana kırşaları. Kim yaptı kırşa dedi? Бедняки, не? Разделка кем? 155. Подожди, ты по-русски знаешь, да? Не знаю. Как это не знаю? Не знаю. Ты в баре сидишь? Не, я просто здесь сидел. Директор. Ты хозяин, он же. Шейх, утром молодой. Переводи. Кто такой Болот? Болот не знаю. Он ломе есть, а хая. Хая ломе есть. Болот. Ломе есть, хая лавера. Хозяин, да? Хая лавера. Фамилия спроси. Спроси фамилию у него. Болот, фамилия. Фамилию не знаю. Болот, да? Где работает? Где он работает? Номер телефона Болота. Да на подышал. Телефон, да? Телефон. Как? 700 там. Там диван можно? Возьми. Вот смотрите, все вот тут вот, да, вот все мужчины, они все в возрасте, да? Вот с какой целью они пришли сюда? Девушки все молодые, а вот пришли сюда, вот смотрите, вот мужчина пожилого возраста. А? С какой целью вы сюда пришли? Зачем вы пришли? Не понимаю. А? Что он говорит? А? Что он говорит? 我跟你说，我现在我的手机、我的钱包全部他们给我拿走。我在门口，我没进来。没进来。我就在门口，我不能过，我们两个买东西来，我们到那里面买烟去了。
他把我东西全部掏走了，我现在不知道怎么回事。哎呦，小把我抓着抬进来了，我不知道怎么回事。我们找人呢，我们三在一起。啥事要晓得？哎，你们这样子好了好。在где было? На улице или здесь? 我们在外边，我们在外边。我们找人呢，我们在外面。把我的没有进来，从那开进来的。啊，这个不对的。根本就没进房子，我们就没进来。把护照全给我拿走了，我不知道什么意思。我们要打。在店里。我看啥呢？我也没犯你们法律。这没办法，我们找个人，我们找不着。哎，你们看看，把我的钱包我钱滚的。Xitoyda borsa kelmas degan jo'ra. Borasa o'lib ketadi. Нам сейчас сказали, что товарищ был осужден Свердловским районным судом за открытие притона. И сегодня он свободно здесь как хозяин. Организовал второй притон. Так получается? Переведите, пожалуйста. Он говорит, что я не начальник. Он сейчас говорит, что он... Qaysi 16 yaşta? 97'lerin 17'ge çıkıp mektep bitirse 98 жылғы kız var ekan bu жерде. Ana çok sayt ver jigit.